Бай болуунун 3 сыры бар. Биринчиден, ошо мечтать этип жаткан тоок фирмасы же өзүң орундап бий көрүп жаткан бизнес проектиң же ошо бизнесмен адамыңа азыр айланышың керек да. Сен күтпөшүң керек. Бир секирик жасашың керек. Мисалы үчүн, мына жерде турасың сен. Ушул жерден тияка секиришиң керек, же ушул жерден кетип калышың керек бияка. Ушул жерде тура берсең, болду, сен ушул жерде тоңуп өлүп каласың. Погода жаман бул жерде. Бутуңа сыз өтөт. Башыңдан кар жаайт, жамгыр жаайт, таш жаайт, өлүп каласың. Ошондуктан же кетишиң керек, урматтуу мекендеш. Секирик жасашың керек. Же бул жака кылышың керек да айтор. Мен ойлонгондор өтө көп, сарсанаа болгондор өтө көп. Жок, секирик жасаш керек. Секирик жасалсаң болбойт. Болбойт. Башка жолу жок. Азыр ошол адамга айланышың керек. Мисалы, ким мечтать эткен? Мисалы, алым болом деп атасыңбы? Кыргызстанда күчтүү алым ким? Абишк Устазбы? Абишк Устаздай болом. Абишк Устаз кандай программасы? Тахажга турат. Тахаждан кийин Багымдат окуйт. Багымдаттан кийин китеп окуйт пешинге чейин. Пешинде окуйт, пешинден кийин мындай иштерди кылат. Өзүнө үй бүлөсүнө убакыт бөлөт. Ошондой. Мисалы үчүн. Мындай паланча бизнесмен болом деп атасыңбы? Ошо бизнесмен саат канчада туруп атат? Ошондон баштап аракет кылып атабы? Канчада туктап атат? Сен жатып алып эле ага айланып кала албайсың. Түшүнүшүң керек ушул нерсени. Сен дароо ошол күчтүү темптеги адамга айлангың, ошондой күчтүү темптеги адам болгуң келип атса, азыр ошонун программасын башташың керек да. Айырмасы, мисалы үчүн, кандай түшүндүрсөм сага. Мына. Бул сиз, бул ошо бизнесмен адам. Сизде 100 000 сом бар, бунда 1 миллион сом бар. Айырма акчада. Бунун 2 этаж үйү бар, машинасы бар, сиз пешкомсуз, сизде 100 000 сом, мында миллион сом бар. Экөөңөрдө тең риск турат да. Бир бизнеске, проектке акча тигиш мында дагы, сизде дагы ушул. Айырмасы бул машинада барат, сиз пешком барасыз, мисалы, автобуста барасыз. Кичине эле убакыт айырмасы болушу мүмкүн, бирок рискиңер, кылып аткан жөндөмүңөр, айырмаңар, эки көзүңөр, бир мээңер бирдей окшош. Бул утулса миллион сом утулат, сен утулсаң 100 000 сом утуласың. Бул жагынан да бирдей. Бул пайда тапса миллион сомдон миллиард сом пайда табат, а сенчи миллион сом пайда табасың 100 000 сомдон. Бул жагдагы адилеттүүлүк бирдей. Болгону сен кылбай атасың да. Сен кылбасаң, сен никогда бул тепке жетпейсиң. Сен когда кылсаң, мунун программасында иштешти баштасаң, ушундай рисковать этсең, миллион сомго сөз чыгасың, миллиондон кийин миллиардка дагы чыгасың. А бирок сен ушул жерде отура бересиң, бир жерден кыймылдабайсың. Ошондуктан бул ар дайым всегда аракетте, всегда жөндөмдүү, бир нерсени угат, илим алат, аракет кылат, телевизорду көрбөйт, телефон чукулабайт, ошо программаларды өзүңдү калыптандырышың керек. Ошол учурда бир нерсени өзгөртө аласың. Дароо секирик жаса. Бир жерде турба, бир жерде катыба. Экинчиден, көп ойлонгондор бар. Бул секирик жасашың керек экен биринчиден, экинчиден ойлонбо. Ойлонуп жүрө берет бүгүн. 7 ойлоп бир кесет, 70 ойлойт, 700 ойлойт, кеспей отура берет да, аркан колдо, бычак колдо. Жок, кесишиң керек. Рисковать эт. Дубайга качан барам деп бир ай жүрө бербе, дароо баргың келди, дароо билет ал, бол, кет. Бирөөнү күтпө, ана досум келет, подружкам келет, ана алып алайын, мынаны алып алайын, кийимим калып кеттир, турсам калып кеттир дебе. Дароо бар, дароо ал, дароо кыл. Кийим бар жерде бар, жей турган нерсе бардык жерде бар. Кылышың керек да. Бардык жерде мүмкүнчүлүк бар азыр. Бул күтпөшүң керек экен да. Биринчиси не дедик? Секирик жасашың керек. Экинчиден, көп ойлонбошуң керек. Үчүнчүсү, бүгүн адамдар идеал күндү күтүп атат да. Ал бирөө үчүн понедельник, ал бирөө үчүн Новый год, бирөөлөр үчүн вторник, бирөөлөр үчүн эртең баштайм. Эч качан мындай болбойт. Сен оюңдагы сыйкыруу таблетканы ичип алып, асманга учуп кете албайсың сен. Көчөдөгү бомжтан Дубайдын шейхи же Илон Маск болуп калбайсың сен. Сен аракет кылышың керек. Миллион, 8 миллиард адамбызбы дүйнө жүзүндө. 8 миллиарддын ичинен 8 байды мисалга алып алып, сен андай боло алам деп асманды мечтать этпе сен. Окушуң керек. Мисалы, көп байлар, статистика боюнча көп байлар окуган, почти 99% окуган. Билимдүү 99% окуган. Бул жерде Илон Маск таштап кетип окуу жайын десе, сен да таштап кетип калба. Бул жерде 99% окуган болсо, бирөөсү эле окубай калган болсо, сен окубай коюшум керек экен, окуш шарт эмес экен дегениң туура эмес. Статистикага кетет анда. Сен бирөөнүн өзүңдү жылытып, өзүңдү обутуш да бул. Өзүңдү алдаш. Өзүң жол издеш деп аталат бул. Өзүң жол издебе.
О, Илон Маск Гарвард таштап кеткен. Сен Гарвард емес, Американ бюджетінің школасына кирип көрчү. Кандай программада окушат алар. Ал Гарвардты таштап кетти дегени ол биздеги 4-5 университетти бүтүрүп койду деген. Кириш эле канча проблемабыз экен. Ошондуктан илим окуш керек, мекендештерим, тобокел кылыш керек, күтпөш керек, секирик жасаш керек, ийгилик жаратыш керек. Жөндөн жөн болуп өлүп кетпе да. Жөндөн жөн өлүп кетпе. Бага Таиландка барганда алар экинчи жашоого ишенет да. Буддисттер, экинчи жашоодо чочко болуп жаралып калбайын, ит болуп жаратып калбайын деп не кылат? Бул жашоодо жакшы жашайын дейт да. Кийинки жашоомдо бир башкача бир жаман айванга окшоп жаратылып калбайын деп аракет кылат. Түшүнүктөрүбүздү оңдошубуз керек мекендештер. Алдыга жылбасак болбойт.